Улуттук коопсуздук кызматынын менин атыма байланыштуу билдирүүлөрү бул каралоо жана карандай калп. Кара пиардын өмүрү кыска болоорун тарых далай жолу далилдеген. Мындай күбөмүн деген адамдардын куру эч бир фактыга, далилге таянбаган билдирүүлөрү, анын ичинде абактагы адамдын көрсөтмөлөрү буга чейин дагы болуп келген, жасалып келген жана алар түрдүү гейт деп аттар менен тарыхка кирген. Андан сырткары УКМКнын атына далай жолу наалат айттырган иштер болгон. Айеркен Саймайтиден эч кандай мен акча алган эмесмин. Айеркен Саймайтиден биз журналисттер жүздөгөн документтерди, анын ичинде өз аралашып жүргөн иштер боюнча анын көрсөтмөлөрүн алганбыз. Андан тышкары башка дагы ондогон күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн маалыматтарынын негизинде биз иликтөөлөрдү жасап, Кыргызстандагы туташ коррупциянын, анын ичинде баждагы коррупциянын, Кыргызстандан 100 миллиондогон акчаны адалдаган системанын бетин ачканбыз. Тилекке каршы өкмөт канча убакыт өтсө дагы мына ошол биз ашкерлеп берген фактылардын аягына чыкпай, иликтөөгө чекит кое элек. Бул абдан өкүнүчтүү. Тилекке каршы анын ордуна иликтөөчү журналисттердин өзүнө атына каралоо жүрүп жатканы өкүндүрөт. Бирок эл билип турат, акты ак, караны кара деп айырмалай алат албетте. Акырында чындык, акыйкат жеңерине биз терең ишенебиз.